Мен Сейтек Качкынбаев. Японияда акыркы жашоом Японияда өттү. 12 жыл Японияда илимде жүрдүм. Билим берүү тармагында жүрдүм. Япониянын парламентарийлери менен кызматташып жүрдүм. Мен 7 тил билем. 7 тил билем. Айтып коеюн. Азыркы Кыргыз Республикасында МИДте, Тышкы иштер министрлигинде 7 тил билген bir дипломатты айтып бере аласыңарбы? Мисалы, мына мен өзүм жөнүндө айтып коеюн, бирок мен жөнүндө эмес, азыр сөз башка жөнүндө. Эмне үчүн мен кетип атам жогорку кеңешке? Эмне үчүн Сейтек Качкынбаев кетип атат? Японияда окуп келген, МИДтеги Тышкы иштер министрлигинде иштеген кишилерден да профессионал адамдар, 7 тил билген кишилер, экономика эмне экенин, саясат эмне экенин, өнүгүү эмне экенин билген адамдар жогорку кеңешке депутат болуп барса жаманбы? Мен мисалы өзүмдү мисал кылып айта алам. Мен эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Мени микроскоп менен издесе дагы мен коррупциялык иштерге аралашкан эмесмин. Менин репутациям таптаза, айта алам. Мен ошон үчүн жогорку кеңешке кетип атам. Эми бир кыска жашоо жөнүндө сөз кылып кетейин. Эми тияка бардым, мына мен илимде жүрдүм. Мен азыр сиздерге татаал терминдерди, либерализм, экономикадагы ал жердеги сальдо, торговый баланс, андай мындай, экспорт мындай деп азыр оор нерселерди айтсам болот, бирок мен жөнөкөй сөз менен айтайын сиздерге. Кыска түшүнүктүү кылыпчы. Биздин азыркы абалыбыз экономикалык абалыбыз. Биздин бюджет азыр 1 миллиард 700 миллион доллар. Мындайча айтканда 157 миллиард сом. Эми бизге окшогон, мына кыргызга окшогон, мына бизге, сизге, өзүңүзгө окшоңуз, мына Дасмияда күнүгө сатылган мына эт, 5 бармак. Ушуга окшош 5 бармак эт жеген, ат минген, айран ичкен, курут жеген дагы бир дүйнө жүзүндө эл бар. Дүйнөдө дүңгүрө өнүгүп аткан азыр. Кайер билесиздерби? Казакстан эмеспи? Түркменстан да эмес, Монголия туура. Монголиянын калкы бүгүн мына 3 миллион киши. Кыргыз Республикасынын калкы 6,5 миллион киши. Монголиянын бюджети бүгүн 4 миллиард доллардан ашып атат. Биздики 6,5 миллион калкы бар, бизде 1,7 миллиард доллар арам. Монголдор бизден мындайча айтканда 6 эсе жакшы жашап атат. 6 эсе бай жашап атат. Түшүнүп атасыздар да? Жөнөкөй эле нерсе. Мына Кыргыз Республикасында бүгүн мен Японияда жүрдүм. Мына бүгүн Кыргыз Республикасында канча япон компаниясы бар экен, инвестор бар экен, мен карап көрсөм, болгону 5 эле компания бар экен бизде. 5. Мына 1, 2, 3, 4, 5 эле компания. А Монголияда билесиңерби канча инвестор япон компаниясы жүрөт? Айтып көрүңүздөрчү, канча деп ойлойсуздар? Сумманы айтып көрсөңүздөр? 35 эмес, 50 дагы эмес, 100 дагы эмес, 500 дагы эмес, 700. Монголияда 700 япон компаниясы Монголияга акчасын ишенип, ошол өлкөгө инвестиция кылып иштеп атат. Элестетип көрүңүз, bir компания эгер 100 монголду жумушка алган болсо, азыр эми сумма алып элестете бериңиз. 700 жапон компания ар бир монголго эми жок дегенде 700 доллардан айлык бергенде монгол экономикасы кандай өнүгүп атат? Инвестор келип атабы? Мына биз эмнебиз экен мына кыргыздар монголдордон? Биз деле ат минебиз, биз деле айран ичебиз. Биз деле мына Дасмияга келип 5 бармак жеп атабыз. Алар деле жейт. Эмнебиз экен? Демек, курс системада турбай, Монголиянын премьер-министри, Монголиянын кабинет министринде иштегендер кимдер булар? Гарвардты бүтүп келген балдар, мага окшоп Япониянын Васада университетинде окуп келген балдар, Токио университетин бүтүп келген балдар, Америкада, Англияда окуп келген балдар иштеп атат. Мына ошон үчүн биз бара турган болсок, ушул менин программамда, жеке биздин программада партиянын
Биринчи кадр маселеси. Жалаң татыктуу, жалаң